Устасы менен акыркы ирет көрүшкөнүбүздө бизге мындай деп насаат кылган эле. Малдын айыбы болсо жашырбастан айтып сат. Соода такыбалык менен болсун. Илим алуудан жана таратуудан токтобо. Соода ишиңер силерди намаздан тоспосун. Сүткордукка аралашпа. Заманды жакшылап аңдап бил жана ошого жараша аракет кыл. Өзгөлөрдү ибадатка жана мээнетчиликке шыктандыр. Ар бир ишиңден, кыймыл аракетиңден жана сүйлөп жаткан сөздөрүңдөн ахлактуу мусулман экениң билинип турсун. Иштериңди артка тартпа, кийинкиге жылдырба. Ар бир жылдырган иш күчүңдү алат. Маанисиз нерседен өзүн тыйган адам эң бактылуу адам. Айланаңардагы дос, тууган жана тааныштарыңарды пайдалуу иш кылганга үндөгүлө. Байлыкка өч болуп текеберленип кетпе. Байлыкты Аллах берет, берген нерсесин алып коюшу дагы мүмкүн.